Селден 17 адам каза болду. Акын 3 жылга кесилди. Сүт 35 сом болот. Арбаңыз, эфирде Политклиника медиасынын бул жумада программасы. Бул программада сиздерди аптанын ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар. 20 апрелден тартып 1 июлга чейинки аралыкта Кыргызстанда 17 адам селге агып каза тапты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Кубаныч Темирбек уулу 2 июлда брифингде билдирди. Адистин сөзүнө караганда быйылкы жылы өлкөдө 250 сел катталды. Буга чейин Ноокат жана Каракулжа райондорунда жаандан улам катуу сел жүрүп, ондогон адамдын өмүрү кыйылган. Алардын көбү жашы жете электер. Селдин кесепетинен баштапкы маалыматтар боюнча мамлекетке жалпы 173 миллион сом зыян келтирилген. Министрликтен Адистин баяндамасына ылайык 28 июнда жүргөн селден Ноокатта 28 үй, 3 социалдык мекеме жабыркады. 3 үй авариялык абалга кептелип, 15 чакырым жол жарактан чыгып, 29 мал жандык селге агып кетти. Ошондой эле Баткен, Ош, Жалал абад жана Талас облустарында селге байланыштуу чукул кырдаал киргизилди. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 7 июлга чейин нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу аймактарында сел коркунучу бар экенин, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүндүгүн эскертти. 1 июлда Бишкектин Сырлов райондук сотунун судьясы Жолдошбек Сулайманов акын жана активист Аскат Жетигенди 3 жылга абакка кести. Сот Аскат Жетигенди бийликти басып алууга чакырык жасоо беренеси менен күнөөлүү деп таап, 3 жылга эркиндигинен ажыратты. Экинчи, массалык башаламандыктарга чакыруу беренеси боюнча сот активистти актады. Чечим чыгаардын алдында Аскат Жетиген акыркы сөзүн сүйлөп, коюлган айыптарды четке каккан. Ал социалдык тармактарда баракчасына жарыялаган кайрылууларында элди бийликти басып алууга жана массалык башаламандыктарга чакырбаганын кайталады. Мен өткөндө айткандай эле, мага коюлган күнөөлөрдү четке кагам. Себеби менин кайрылууларымда элди башаламандыкка же болбосо бийликти күч менен басып алууга эч кандай чакырык жок. Албетте, мен ал жакта адепсиздик кылгам. Ал үчүн элден кечирим сурайм. Бирок ал сөздөр кылмыш жаза кодексине туура келбейт. Ал деген административдик штраф менен бүтө турган иш. Ошол себептен мен дагы бир жолу кайталайм, мага коюлган күнөөлөргө мен макул эмес. Прокурор Аскат Жетигенди күнөөлүү деп таап, аны 8 жылга абакка кесүүнү сураган. Эске сала кетсек, Аскат Жетигенге бийликти басып алууга чакырык жасоо жана массалык башаламандыктарга чакыруу беренелери боюнча 2 кылмыш иши козголгон. 1 июлда Кыргызстанга Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш келди. Президенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, аны Ысык-Көл эл аралык аэропортунда Эдил Байсалов тосуп алды. Антонио Гутерриш президент Садыр Жапаров менен 2 июлда Чолпон Ата шаарында өткөн жолугушууда Кыргызстандын коңшулары менен маселелерди чечүү аракеттерин кубаттады. Кыргызстан өзүнүн иш аракеттеринде бүт секторлорду оон иштеген, дагы активдүү иштеген маселелерди. Тынччылык дейбиз, тынчтык. Кыргызстан тынчтыктын символу болсун. Сиз дагы айткандай, сиз бүт аракеттердин баарын дипломатикалык жана жайбаракат чечүүгө, чек ара болобу, Борбор Азиядагы маселелер болобу. Мен Ферганага 2 жолу баргам. Ушундай кандай татаал чек аранын маселелери бул пазл катары мен көрүп атам, анткени анын баарын түшүнүшкө оңой эмес. Сиздин ушундай берилип иштегениңиз жана жанагындай тынччылык, дипломатикалык жол менен делимитация, демаркация маселелерин чечүүгө аракеттериңизди Өзбекстан менен аны бүтүрүңүздөр. Мен Тажикстан менен да ойлойм, сиз маселени чечесиңиздер. Ошондуктан Кыргызстан тынчтыктын символу деп айтып кетет. Ошондой эле оондун, буунун дагы символу. Өз кезегинде Садыр Жапаров Кыргызстанда Бириккен Улуттар уюмунун дүйнө жүзүндөгү тынчтыкты орнотууда жана сактоодо ролу чоң экенин белгиледи. Ошондой эле Садыр Жапаров туруктуу өнүгүү программасын ийгиликтүү аткарып жатканын билдирди. Өлкөнүн мамлекеттик саясатынын негизи болуп калган жана Кыргызстанды өнүктүрүүнүн узак мөөнөттүү улуттук стратегиясына киргизилген Бириккен Улуттар уюмунун туруктуу өнүгүү максаттарын жигердүү ишке ашырып келүүдөбүз. Биз тарабыбыздан 2023-2027 жылдарга Кыргыз Республикасында туруктуу өнүктүрүү чөйрөсүндөгү кызматташуу боюнча Бириккен Улуттар уюмунун алкактык программасы, 2 жылдык биргелешкен иш планы жана туруктуу өнүгүү максаттарын каржылоонун комплекстүү улуттук механизмдери кабыл алынды. Ошондой эле туруктуу өнүгүү максаттарын ишке ашыруу боюнча
жогорку деңгээлдеги кеңеш түзүлдү. Белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасы Бириккен Улуттар Уюмуна 166 мүчө мамлекеттин ичинен 45-чи орунду ээлеп, туруктуу өнүгүү максаттарын ишке ашырууда олуттуу ийгиликтерге жетиштик. Биз азыр 2030 жылга чейин алдыңкы 30 өлкөнүн катарына киребиз деген амбициялуу максатты койгонбуз. Ошондой эле жолугуу учурунда Садыр Жапаров Украина жана Газа сектору боюнча пикирин билдирди. Мамлекет башчы сектордагы кырдаал жөнүндө айтып жатып, Газада 10 миңдеген балдардын жана аялдардын каза болушу жана ал жердеги абал адамдык жана гуманитардык укуктун бузулушу деди. Ал ошондой эле расмий Бишкек Украинадагы согуштун тезирээк бүтүшүн жактай турганын белгиледи. Садыр Жапаров мындан сырткары Оганстандагы абалга да токтолуп, ал жактагы кырдаал Кыргызстан үчүн маанилүү экенин билдирди. Жолугушуунун аягында Садыр Жапаров Кыргызстандагы чокулардын бирине Бириккен Улуттар Уюму деген аталыш ыйгарылганын билдирди. Кыргыз Республикасынын президентинин 2024 жылдын 1-июлундагы 171 жарлыгына ылайык буунун айлана чөйрөнү коргоодогу жана тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүүдө жетектөөчү ролун белгилеп, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Бириккен Улуттар Уюму менен байланышын чындоо максатында Кыргыз Республикасынын Ысык Көл облусунун Сары Жаз тоо кыркасынын түштүк эңилчек мөңгүсүнүн аймагындагы бийиктиги 5576 метрге жеткен аты жок чокуга Бириккен Улуттар Уюмунун чокуусу деген географикалык аталыш ыйгарылды. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 3-июлда Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына катышуу үчүн иш сапары менен Казакстанга кетти. 4-июлда Садыр Жапаров Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынында лидерлер кабыл алып жаткан адилеттүү тынчтык жана ынтымак үчүн дүйнөлүк биримдик жөнүндө демилгесин кубаттады. Кыргыз президенти сөзүндө соода-экономикалык байланыштар маселелеринде өз ара пайдалуу өнөктөштүк мамилелер экономикалык глобалдашуу шартында ШКУга мүчө өлкөлөрдүн туруктуу экономикалык жана финансылык бакубаттуулугунун негиздеринин бири болуп саналаарына басым жасады. Уважаемые главы делегаций, взаимовыгодные партнерские отношения в вопросах торгово-экономических связей являются одной из основ стабильного экономического и финансового благополучия наших стран в условиях экономической глобализации. В целях формирования открытой экономики и укрепления многосторонней торговой системы необходимо продолжить работу по сокращению торговых барьеров на всем пространстве ШОС. Кыргызская сторона не раз отмечала необходимость создания специального института для финансирования проектов, таких как Банк развития ШОС и Фонд развития ШОС. Отрадно, что принятие решения Совета глав государств о механизмах финансового сопровождения проектной деятельности Шанхайской организации сотрудничества позволит Совету глав правительств провести соответствующую работу по реализации одного из основных вопросов экономической повестки ШОС. Ошондой эле өз сөзүндө Садыр Жапаров экология, мөңгүлөр жана суу, аны менен бирге тамак аш коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурулушу керек экенин билдирди. Садыр Жапаров Шанхай кызматташтык уюмунун кеңешинин алкагында Кытайдын лидери Си Цзиньпин жана Монголиянын президенти Ухнагийин Хуралсух менен жолугушууларды өткөрдү. Кытай лидери менен жолугушууда Садыр Жапаров Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорун белгилеп, аны өлкөлөр ортосундагы кызматташтыктын жана өнүгүүнүн символу катары маанисин белгиледи. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө президент Садыр Жапаров Си Цзиньпинди өзүнө ыңгайлуу учурда Кыргызстанга иш сапары менен келип кетүүгө чакырды. Өз кезегинде Си Цзиньпин Кытай Кыргызстандын өнүгүшүнө кызыктар экенин жана жүргүзүлүп жаткан реформаларда өлкөнү колдой турганын билдирди. Ал Кытай тарап Кыргызстан менен бардык багыттар боюнча өз ара пайдалуу кызматташтыкты бекемдөөгө даяр экенин айтты. Си Цзиньпин да Садыр Жапаровду Кытайга ыңгайлуу убакта сапар менен келип кетүүгө чакырды. Караколдо мыйзамсыз иштеп жаткан диний билим берүү мекемеси аныкталды. Бул тууралуу КМК билдирди. Бул мекемеде дин иштери боюнча ыйгарым укуктуу органдардын каттоодон өтпөстөн жана уруксат документтери жок иш жүргүзүлүп келген. Текшерүү учурунда ал жерде 3 мугалим иштеп жатканы жана 35тен ашык жашы жете элек балдар билим алып жатканы аныкталган. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен диний билим берүү мекемесинин ишмердүүлүгү убактылуу токтотулду. Ал эми 4-июлда Талас районунда Маданият борбору кайрымдуулук мекемесинин филиалына жамынган
медресе диний окуу жайынын мыйзамсыз ишмердүүлүгү аныкталды. Бул медресе тиешелүү мамлекеттик органдарда каттоодон өтпөстөн диний окуу жайларга карата белгиленген нормаларды жана талаптарды бузуу менен иштеп келген. Аталган медреседе билим берүү жөнүндө мыйзамын бузуу менен 12 жаштан 15 жашка чейинки балдар билим алышкан. Буга чейин УКМК 21-июнда Баткенде Мариям аталышындагы диний лагерь атайын каттоосу жок ишмердигин жүргүзүп жатканын аныктаган. Атайын кызмат 13-июнда Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Васильевка айыл аймагында медресе мыйзамсыз иштеп жатканын аныктап, ишмердүүлүгүн токтоткон. Кыргызстанда сүттүн баасын жөнгө салуу үчүн тарифтик график киргизилген. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги билдирүүдө. Министрлик кабарлагандай, жыл сайын апрель айынан июнь айына чейин Кыргызстанда сүттүн сатып алуу баасы төмөндөп, ар дайым маселе жарылат. Министрлик муну чечүү үчүн сүттүн майлуулук курамына жараша баанын тарифтик графигин сунуштады. Министрлер кабинетинин төрагасынын ордун басары Бакыт Төрөбаев жыйында графикте сүттүн орточо майлуулугуна карата баалары аныкталарын билдирди. Графикте көрүнүп тургандай, эгерде сүттүн майлуулугу 3,4% болсо, завод кабыл ала турган баа 35 сомду түзөт. Анда ортомчулар калктан сүттү 30 сомдон алууга милдеттүү болот. Эске сала кетсек, быйыл Жогорку Кеңеш Кыргызстанда калктан сатып алынуучу сүттүн баасы 40 сомдон кем болбосун деген токтом кабыл алган. Бирок 27-майда парламенттин тармактык комитетинин жыйынында экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев токтомду министрлер кабинети аткара албай турганын айткан. Азыркы учурда республика боюнча жеке 48 чийки сүттү кайра иштетүүчү ишканалар бар. Жана Кыргыз Республикасынын Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүүчү министрлиги менен Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматы тарабынан сүт заводдору менен баанын көтөрүү маселеси боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлүүдө. Баарына белгилүү болгондой, сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен учурда чийки сүттүн баасы дээрлик 2 сомго көтөрүлдү. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары тарабынан техникалык топ колдоого ээ болсо, чийки сүттүн баасын чечилиши кандайдыр бир механизм ойлоп тапканга чоң түрткү болмок. Урматтуу депутаттар, көңүл бурганыңыздарга рахмат. Эгерде суроолор болсо, жооп бергенге даярбыз. Урматтуу депутаттар, кимде кандай суроо бар? Акылбек Тогузбаевич. Рахмат, Албак Сарлыкович. Данияр Жолдошевич. Токтомдун аткарылганына уже 4 ай болуп калды да. Токтом качан ишке кирип аткарылат? Ошого жооп берсеңиз. Сиз киргизген механизм менен Акылбек Тогузбаевич, андай механизмге биз бара албайбыз. Негизинен биз сунуштаган жумушчу топ менен жумшак метод менен эметкенге биз даярбыз да, ошол механизм менен. Эгерде туруктуу кылып бааны кое турган болсок, андай токтомду аткарганга мүмкүнчүлүк жок. Эми Данияр Жолдошевич, азыр сиз айтып өттүңүз, тиги ошол 37 сом, 40 сом кылсак, 50%га магазиндеги айран, каймак, сүт бардыгы кымбаттайт депчи. Буга чейин 2 жыл мурун инфляция болуп кымбаттаган билесиз. Сиз министр болуп тургансыз ошондо дагы. Бүгүнкү күнү сүт 21 сомго түшкөндө магазиндеги бааны түшүрдүңөрбү? Көзөмөл кылдыңарбы? Акылбек Тогузбаевич, негизинен биз белгилеп кеткендей, чийки сүт бул жана токтомдун негизинде социалдык маанидеги товар болуп эсептелбейт. Даяр продукция гана эсептелет. Аны көзөмөлгө алганбыз. Негизинен бардык бааларды турукташтыруу боюнча чоң иш-чара жүргөн. Сүттүн баасын мамлекет көзөмөлдөш керекпи? Пикириңизди жаза кетиңиз. Кыргызстандын чек арасынан мыйзамсыз өткөн Бангладеш жарандары кармалды. УКМК Жалал-Абад облусунун ички иштер башкармалыгы менен бирге 25-июнда Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасын мыйзамсыз кесип өткөн Бангладештин 11 жаранын кармашкан. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Бангладештин жарандары менен бирге мыйзамсыз миграциялык канал уюштурган Кыргызстандын жараны да кармалган. Учурда кылмышка шектүү башка адамдарды аныктоо иштери жүрүп жаткандыгы айтылды. Ошто Ооганстандан келген суусундуктар сатыктан алына баштады. Ош шаарынын ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору Золотая жизнь атындагы суусундуктарды калаадагы дүкөндөрдөн сатыктан ала баштады.
Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматы кабарлады. Лабораториялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгында Ооганстандан чыгарылган аталган суусундук балдардын активдүүлүгүнө жана көңүл буруусуна терс таасирин тийгизген азорубин Е122 боёгун камтыйт деп табылган. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун кызматкерлери соода түйүндөрүнүн ээлерине жогорудагы продукцияны сатууга тыюу салуу тууралуу тиешелүү көрсөтмөлөрдү беришти. Биз сиздерди апта ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен тааныштырдык. Так маалыматтарды алып туруу үчүн биздин каналга катталганды унутпаңыздар.